Buluttun түшкө кирүүсүнүн чечмеленүүсү. Bulut danışmanlık ilim jana meyrimдүүлүк belgisi. Bulut İslam dininin belgisi болот. Эгер анда азаптын көрүнүшү куюн түрүндө, караңгылык түрүндө жана коркунучтуу түрүндө көрүнбөсө, кийим тишинде булутка ээ болсо же аны топтоп жүрсө, же анда басып жүрсө же ага минип алган болсо, анда айтылган нерселерде чоң нерселерге жетет. Икая. Джафар Садык радиаллаху анху. Эгер ким тишинде булут жеп жатканын жана анын жанында толтура булуттар турганын көрсө, кандай жорулат деп суралды. Ошондо ал киши, ал адам жакшы түш көрүптүр. Ал илим алат, белгилүү, даражалуу жана сыймыктуу болот. Ошонун себебинен ал эч ким жетпеген даражага жана кадыр-баркка жетишет деди. Бир кишинин түштө булут анын үстүнө көлөкө кылгандыгы тууралуу суралынды. Ошондо ал, эгер түш көргөн киши оорулуу болсо, ага шифа берилет. Эгер анын карызы болсо, Алла Таала аны карызынан кутултат. Эгер ал кедей болсо, Алла Таала анын кедейлигин кетирет, байытат. Эгер ага зулум кылынган болсо, ага жардам берилет. Анткени булутта жана андагы нерседе мээримдүүлүк бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда көпчүлүк учурда согуш заманасында түштө булут көлөкө кылат эле. Мөндүр кар жана муз. Булар тынчсыздык, уайым жана азапка белги болот. Бирок, эгер кар жаап турчу жерде кар аз көрүнсө, анда ошол жердеги тургундарга жашылдыктын белгиси. Муз деле ошол сыяктуу тынчсыздыкка белги болот. Бирок, эгер ким тишинде сууну идиштен алаканын алса, соң ал анын колунда тоңуп калса, анда ал топтолгон байлык. Ал анда топтолуп тура берет жана анда кала берет. Мөндүр болсо, кандай болсо да, анда жакшылык жок. Кудук. Кудук инсандын байлыгынын негизи жана анын жашоосу. Ким тишинде кудук казууну кааласа, бирок каза албаса, анда ал жашоодо кыйналат жана ага аз ырыскы берилет. Ким тишинде өз коросунда кудук казса, суу абдан көп чыкса жана көтөрүлсө, анда анын байлыгынын күчтүү экендигинин белгиси болот. Алла Таала ага кыйнабастан жана чарчатпастан эле адал байлыкты берет. Ким тишинде суу анын коргонунан жана кудугунан сыртка чыгып кеткенин көрсө, анда анын байлыгынын көпчүлүгү кетип, азы калат. Ким тишинде суу булактан чыгып, эгин талааны суугарып жатканын көрсө, анда ал Алла жолуна акча сарптап жаткан болот. Ким тишинде сууну булактан чыгарып жана аны агызып жатканын көрсө, анда ал акчасын пайдасыз да, зыянсыз да нерсеге иштетип жаткан болот. Ким тишинде булактан сууну алып чыгарып, адамдарга берсе же аларга ичирсе, анда ал өтө жакшы абалда жашайт. Анын өтө чоң аалымы болот. Ал акчаларын жетимдерге жана алсыз адамдарга каржылайт. Ким тишинде булактан суу алып бактардын тамырларын суугарып жатканын көрсө, анда ал акчасы менен жетимдерди каржылайт. Эгер ким тишинде булактан суу чыгарып адамдарга ичирип жатканын көрсө, анда ал ажыга кетип жаткандарга жардам берет. Ким тишинде булактан суу чыгарып жатканын көрсө, бирок андан заң же кир суу чыкса, анда ал адал акчасына арам акчаны аралаштырган болот. Ким тишинде чакасы сынып калганын көрсө, анда анын адамдарга жакшылык кылуусу токтогон болот. Кээде кудуктун чечмелөөсү куулук, алдамчылык, обайым жана кайгы болот. Ким тишинде кудукка түшүп кеткенин же кудукка киргенин көрсө, анда анын натыйжасы жеңилдик, жеңиш жана жардам болот. Кандайча урматтуу Юсуф алейхиссаламдын башынан өткөндөй. Бул баян түш жору китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.